Assalamu alaikum dostlar. Bizim kanalımıza katıp like basmayı unutmayınızlar. Aldığında sizlerle daha kızıklı angemelerle bölüşmekçüyüz. Cemaat, barınızlardan Allah razı olsun. Allah'a şükürler aytalı. Allah'ım sizlerdi bizlerdi özünün uşul ulu Ramazan ayına jetkirgендигине жана да Allah'a şükürler aytalı. Allah Taala sizlerdi bizlerdi Müslüman kılıp jarattı. Müslüman balasının dek bulup albasan ошонун ичинен özünü ibadat kılıp özünü tanıtkan salih pendelerin katarında jarattı inşallah. Allah'a көптөгөн şükürler aytalı. Жана Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй-бүлөсүнө салам жана салаваттарды айталы. Аллага шүгүр. Аллах Таалам сиздерди bizlerdi өзүнүн ушул ыйык Рамазан айына жеткирди да. Бул ай рахмат айы, бул ай береке айы, бул ай кечирим айы иншалла. Кайсы бир адам ушул айга жетип, жок жакшылыктар, жамандыктарынан көп болбосо ал адамга өзүнө өзү азапка даярдай берсин дейт да. Адам орозо тутуу менен өзүн тарбиялайт. Бул ай орозо айы да. Рамазан айы сиздерге bizlerге кут болсун. Бул айда ар бир адам өзүнүн кылган, мындайча айтканда биздин тил менен айтканда бир жылдык амалдарына отчет берет да. Бул айда мурунку өткөн орозодон бул айда менин орозом дагы да жакшыраак болсо экен. Бул айда менин кылган амалдарым өткөнкү жылкы орозодон абзелирээк болсо экен деп ниет кылышыбыз керек. Адам орозо тутуу менен өзүн тарбиялайт. Бирөөнүн акысына кирбейт. Орозо кармаган адам курсакка рахат берет да. Мындайча айтканда курсакка рахат берет деген бул ашказанын эси алдырат жана өмүрүнүн узун болушуна бул адам өзүнө өзү эле пайда алып келет. Бул орозо айы иншалла ар бир адамга берекелүү ай. Орозо кармаган адам өзүн шахваттан ушундай бир жаман адаттардан тарбиялайт. Орозо кармаган адам муктажын билет. Бул ай ушунчалык фазилеттүү кок мүнөзгө жетелеген ай. Бул айда майда макру деп эсептелген амалдардан тыйылып жатып өзүнү оңойт. Мындайча айтканда орозо медресеси десек болот да бизде. Бул бизди тарбиялоочу медресе. Орозо адам баласын тарбиялайт. Бул ай береке айы, бул ай рахмат айы, бул ай кечирим айы деп айтылгандай эле бири-бирибизди кечирип өткөнкү мурунку жылдарда жага чейинки кечиримдерде бирөөлөргө таарынып жүргөн болсок, бул айда мүмкүн болушунча баардыгын кое берип, баардыгынын ыраазычылык өзүбүздү тарбиялай турган айда. Бул айда бир гана шайтандын алаты гана кечирим ээсине боло албайт да. Бул айда бүткүл шайтан байланат, бейбаш шайтандар дейт. Бирок биз бул айга кандай даярданган болсок, шайтан алейхим наала дагы бизден өтүп даярданат да. Себеп деген шайтан алейхим наала бул айдын фазилетин билет, бизден жакшы билет. Ал бизден жогору илимдүү болгондо Аллахка тоң моюндук кылды, ал наалаты деген атка калды. Атак бул айдын кандай пайдасы бар экенин бизден жакшы билет. Ал да биздей даярданган бул айга. Орозо айында Салман радиаллаху анху айтат, Шабан айынын акыркы күндөрү Расулуллах айтат эле дейт да. О адамдар, уккула дейт, берекелүү ай келе жатат силерге дейт. Берекелүү ай келе жатат. Бул ай силер үчүн 1000 айдан артык дейт. Ал айда дейт ушундай бир күн бар дейт. Ал 1000 айдан артык дейт. Ошол айдын орозосун кармоо, таравих намазын окуу дейт, нафил намаздарды окуу дейт. Орозо айында кылган нафил амалдар башка айда кылган парз намаздын соогун алат дейт. Эми кимде дейт ошол орозо айында дейт парз намазын аткара турган болсо, башка айда кылган айлардын 70 эсе соопко ээ болот дейт да. Мисалы үчүн азыр биз орозо айында таравих окуп, тахажжуттарды окуп, садакаларды бере турган болсок, башка айдагы кылган парз намаздардын, парз амалдарын соогун алат экенбиз да. А эми парз амалдарын аткара турган болсок, башка айдагы парз намаздын 70 эсе жогору соопко ээ болот экенбиз да. Мисалы үчүн аз багымдаттын 2 рекет парзын окуй турган болсок, башка айдагы ошол багымдатыбызды 70 рекет парз намаз окуду деген бизге сооп жазылат экен. Иншалла бул пайгамбарыбыздын хадистеринен келген да. Бул ай сабырдуулук айы да. Пайгамбар айтат, бул сабырдуулук айы. Сабырдуулар бейиштен болот экен да. Ошон үчүн сабырдуу болушубуз керек экен. Мүмкүн болушунча өзүбүздү мисалы үчүн сабырдуу кармап, өткөндө кылган амалдарыбыздын жаман амалдарыбыздан тыйылганга аракет кылышыбыз керек экен. Айтат да Алла Таала эмне үчүн бул айды менин айым, мен үчүн деген да, орозону Шабан айы пайгамбарыбыздын орозосу болсо, Рамазан айында бул Аллах Таала мен үчүн дегенде, себеп дегенде мисалы үчүн намаз окуса эл көрсүн окушубуз мүмкүн, садака берсе, зекет берсе, ошондой эле ар кандай да, даже мына дайым эле кылып жүргөн, мисалы үчүн аялдар оронуп жүргөн болсок, балким ал аял күйөөсүнөн коркуп, күйөө таштап кетпесин деп күйөөсү үчүн салынган чыгар, же дагы эл көрсөнгө салынган чыгар, же ошондой оккан намаздары да ушундай. Айтор ошонун баардыгыны эл көрсөнгө кылган болушу мүмкүн да. А эми дейт Аллах Таала айтат, орозону мен үчүн кылды дейт да. Себеп дегенде орозодо мүмкүн эле мисалы үчүн мен азыр эшикке чыксам, менин орозо экенимди эч ким билбейт, сиздердин орозо экениңиздерди эч ким билбейт да. Орозодо дейт үйдүн ичине кирип тамак жеп алса деле сыртка чыкканда ал эч ким билбейт дейт. Аны элдин баары орозо деп ойлойт дейт. Мисалы үчүн
ушул орозо кармайм деп багымдатка турбаган адам эртең менен туруп багымдаттан мурун туруп Алла үчүн саарлык жейбиз да. Мүмкүн болушунча орозодо аракет кылабыз жакшы иштерди кылганга. Ошон үчүн Аллах Таала бул айды менин айым деп айтылган да. Ошон үчүн бул айды Аллах Таала мусулман баласы үчүн ошончалык рызкыны көбөйтүүчү ай кылып берген да. Бул айда ким ооз ачырса дейт, ошол мисалы үчүн бир адамга ооз ачырган болсо дейт, ошол адамдын тозоготунан кутулат дейт. Ошол адам алган сооптон кем эмес сооп жазылат дейт ошол ооз ачырган адамга дагы. Даже Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат да хадисинде, бир курма берип болсо дагы, же болбосо бир уртам суу берип болсо дагы ооз ачыргыла дейт да. Ошол адамдын алган соонун силер да аласыңар дейт да. Аллах Таала айтып атат, бул айда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде дагы айтып атат, Аллах Таала бул айдын 10 күнүн бизге рахмат ай кылып берди да. Райым ай дейт да. Эми 10 күнү махфират деп айтылат. Бул махфират күнөөлөрүбүздү кечирип жиберүүчү ай экен да. Эми 10 күнү тозоктон кутулуучу ай дейт да. Аллах Таала ушул Рамазан күнү ушунчалык канчалаган миллиондогон тозоктогон инсандардын күнөөсүн кечирип тозоктон чыгарат экен да. Ошон үчүн эгер бул айдын пайдасын билгениңерде дейт, силер ушу өмүр бою орозо айы болсо экен, Рамазан айы болсо деп тилемексиңер деп айтылат да. Мен өзүм үчүн марафон баштаганмын. Марафон бул ар бир адам баласы үчүн, өзү үчүн марафон, биздин тил менен айтканда. Эгер кааласаңыздар, сиздер да ошол марафонду өзүңүздөр үчүн пайдалансаңыз болот да. Эми бул марафон дегенде жанагындай жарыя кылыш дагы эмес, просто ар бир адам өзү үчүн. Биринчи күнү мен бир аз даяр болбой калдым. Мына эми экинчи күндөн баштап айта берсек болот. Биринчи күндүкү биздин ниетибиз бул биринчи күндүн программасы десем болот да. Бул биринчи ниет. Ниет бул эмне? Ниетти түзөшүбүз керек да. Ниетти ким үчүн кылабыз? Алла үчүн орозо тутабыз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде деле сахабалар айтат го, я Расулалла, биз дейт эч бир нерседен кыйналган жокпуз дейт да, бирок ниетибизди түзөй албай кыйналдык дейт да. Ниет ушунчалык кылдан ичке дейт да, күлдөн жеңил экен да. Кылды бир тарсаң үзүлөт, күлдү үйрөсөң учуп кетет да. Ошол сыяктуу эле ниетибиз дагы бул өтө мындай калтырап турган амал экен да. Ниетибизди ар бир акылда түзөп, Алла үчүн ниет кылышыбыз керек экен да, биринчи. Анан Куран окушубуз керек экен, экинчи. Бир күн мен орозомун, бүгүн эмне кылдым, эмне амал кылам, бүгүн ошол 5 амалды кылам деп өзүмө биринчи күнгө программа түздүм. Биринчи мен ниетимди түзөдүм, буюрса, ниетимди түзөп Алла үчүн орозо кармадым. Жана экинчи амалым Куран окуу. Куранды мүмкүн болсо, күчүңүздөр жетсе, бир айда катым кылыш керек. Анан жок, мен Куран окуй албаймын дегендер болсо, жок дегенде ошону угуш керек да, Куранды угуш керек. Дагы өтө жакта айтып кеттик, таравих намазын окушат дегенбиз. Ошол таравих намазын окуганда дагы 30 күн окуй турган болсок, 10 сүрө менен окуй турган болсок, 10 сүрө Фил сүрөсүнөн баштап Наска чейин айтылат да. Ошол Куранды бир жолу катым кылгандан соон алат экенбиз да. Себеп дегенде ошол аяттын саны бир катым кылгандын санына барабар болуп калат. Ошон үчүн мүмкүн болсо таравих намазында 10 сүрө менен таравих окуганга аракет кылыңыздар. Программабызда экинчи Куран окуу. Күчүңүздөр жетсе, мүмкүн болсо илим алыңыздар. Анан кийинкиси садака бериш, үчүнчү. Жок дегенде, күчүбүз жок дегенде бир күндө ошол күнү 10 сом болсо да садака беришибиз керек экен да. Себеп дегенде садака бул тозокко калкан деп атпайбы? А эми орозодо кылган садакабыздын ушунчалык бизге дарыя болуп калат да, эртең кыяматта биз аны билбей калабыз да. Анан кийин таравих намазында тахаджуд намазын окуш. Тахаджудда бул Аллах Таала биздин амалдарды сөзсүз кабыл кылуучу амалдардын бири да. А эми таравих намазы бул баардыгы биз үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү да. Парз катарындагы сүннөт болчу. Көп эле аялдар, кээ-бир аялдар айтат экен, түшүнүктөр бар экен. Аялдар окуя койсо болот, эркектер эле окуса болот дейт. Ооба болот, бирок аялдар окуш керек. Муну да аялдар да окуса өтө сооп. Эми ким эле өзү үчүн жакшылык каалабайт? Ар бир адам өзү үчүн да. Эртең кыяматка барганыбызда биздин эркегибиз же балдарыбыз, ата-энебиз, акелерибиз, бир туугандарыбыз бизге соогунан бөлүп бербейт да. Биз өзүбүз үчүн аракет кылышыбыз керек экен. Ушунча кылган амалга Аллах Таала бизге эртең ажыр соопторду берсин деп да. Мисалы үчүн ушунча амал кылабыз да, канча жашап жүрөбүз. Жөн эле эл көрсүнгө же бир мындай мактанышка эмес да. Ушунча кылып туруп эле, мисалы үчүн бул жашоодо эле да бир амалды кыласыздар ак аягында. Мындай эле болбогон эле рахмат айтпай койсо канча ызаланабыз да. Ошол сыяктуу да эртең кыяматта биз ушул кылган амалдарыбыздан куру жалак калбаш үчүн ниетибизди түзөп, ар бир акалда Аллага кайрылып, таравих намазды да Алла үчүн окушубуз керек экен да. Анан тахаджуд намазы, билесиздер, тахаджуд бул түндүн жүрөгү деп айткандай, түн жарымда бул Алла жана сен эле да, экөөң эле, башка эч ким жок. Ошондо жүрөктөгү эч кимге айта албаган муң зарлар баарбир. Менин секретим жок, күйөөм экөөбүздүн ортобузда, балдарымдан же бир тууган ата-энемден сырым жок деген адамда да бар да. Ошону тахаджуд намазында айтып алсак болот экен да. Анан колубуздан келсе 5-менин план программам
бул бир адамга белек берүү. Колубуздан келсе бир адамга белек берсек. Анан кээ-биркилер айтат экен, белек болбой калсачы, мейли анда эч нерсе кыла албасаңыздар, хотя бы зикир толтуруп ошону да хадия кылсаңыздар, ошол да белек болот. Ата-эне өтүп кеткен ата-энелер бар. Ошол үчүн субханаллах ва бихамдихи ошол зикирди намаздан кийин толтуруп туруп, атам үчүн атамдын атынан деп белек кылсаңыз, ошол атабызга, энебизге өтүп кеткендерге, же болбосо жанагы үйдөгү эле мисалы үчүн дайыма эле үйдө бир туугандар, келин кесек бар, балдарыбыз бар, ошолорго деле хадия кылсак болот экен, күйөөлөргө хадия кылсак болот экен. Менин бүгүнкү ошол планым ошол болду. Анан мүмкүн болушунча өзүмдү кармап, өткөнкү Рамазанга караганда бул Рамазанды анан да жакшы болуп, анан да Аллахка жакындаганга аракет кылып жатам буюрса. Ошентип сиздер дагы өзүңүздөрдөн ошол 30 күнүңүздөрдү бөлүп алсаңыздар болот да. Мисалы үчүн 30 күн бою мен тоба жасайм деп да, тоба келтирем деп да. Мисалы үчүн 11 ай биз ашказаныбызды толтуруп атпайбызбы тамак мененчи. Качан ашказан бош болгондо, мындай нафсини ошо чырылдайт экен да. Биздин ошо нафсибиз рух менен толот экен да, рухубуз толот экен. 11 ай тамак менен жерге толтурган нафсибизди баккан, семирткен нафсибизди 30 күн тазалап, ошол 11 айга даярдалышыбыз керек экен да. Качан биздин руханий деңгээл өсөт, бул Аллах менен байланышканда, Алланы эстегенде, Алла менен байланышып, эми кээ-биркилер Алла менен эстөө, Алланы байланышып, Аллах менен болуу десе, эртеден кечке Алла деп отура беребизби, биз не бала чака бакпайбызбы, же биз мисалы үчүн Швеяда иштегендер, мен Швея кылам дейт, же дагы башка бир мугалимдер айтып ушундай да, базарда иштегендер. Жок, эми мисалы үчүн биз сиздер менен азыр сүйлөшүп атабыз, ошол баяныбызда деле, бул жерде деле биз Алланы эстеп атабыз да. Алланы эстеп атабыз. Ар бир амалда Аллах Таала бизге ибадат кылып берген да. Например, ошол тигип атасыздар Швеяда, ошолду деле бисмилланы айтып туруп, ар бир тиккенде деле Алла менен зикир менен болсо, ошол ишибизде береке болот. Жана мугалимдер мисалы үчүн, мугалимдер булар эң чоң даватчылар да. Балдарга киргенде сразу эле өздөрүнүн жана эмесин таштап, мен мугалиммин дебесен, жок мен даватчымын. Мен мына балдарга жеткиришим керек. Эмнени? Өздөрүнүн адам болуш керек. Булар окуучулар эмес, булар Алланын кулу, пайгамбардын үммөтү дей турган болсо, ошол мугалим менен баланын ортосунда да урмат сый болот да. Эми ата-энелер деле биз өзүдөрү менин балам деп, мен өзүмдү деле бала сыпатчы. Менин балам деп алса, балдарга кандай мамиле кылабыз да, ошондой эле. Ошон үчүн ар бир акыбалда Аллахты эстөө да бизде руханий өсүү. Бул орозо азыр мисалы үчүн биздин жаныбыздан машина зоо этип кандай өтүп кетсе, ошондой өтүп кете турган убакытта 30 күн деген кече эле жума болчу, бүгүн уже жума көрдүңүздөр, орозо башталып кетти мына. Кече эле 1 ай, 1 жыл мурун эле орозо кармадык эле, уже 1 жыл келди. Бул ошол зымыраган куш сыяктуу да. Бул орозодо ошо ички ааламыбызды тазалап ала турган убакытта чекебизден тер чыгып ушунчалык кыйналып Алла үчүн балдарыбызга рызык апарабыз, ошонун баарын Алла үчүн деп жасай турган болсок, бул биз үчүн өтө зор тарбия алуучу убакыт. Биз ошол орозодо азыркы кылып жаткан орозобузда мурунку орозодо кантип өткөрүп жибердим да, алдыңкы орозону, 1 жыл мурунку орозону эмне кылдым, эмне амалдарды кылбай калдым деген өкүнүчтөр болсо, ошону листокко жазып алып, мен кылам, эртең кылам дебестен, өткөн жылы кандай эмне амалдарды кылбай калдым эле, бул ошол амалдарды кылам деп өзүбүзгө план коюп алыш да, список түзүп алыш. Ошон үчүн бул марафонду мен өзүм үчүн даярдадым, сиздерге да сунуштайм. Аллахым сиздерден биздерден ыраазы болсун. Ошол быйылкы туткан орозобузда иншалла Аллах Таала эки дүйнөлүк пайдаларга, соолукторго жазсын. Ошон үчүн бул амалдарды сиздер да, мен сиздерге сунуштайм, мен өзүмө сунуштап жатам. Бирөө бая айтат го, бирөө айтардан мурун сиздер экан өзүңө бур деп. Мен сиздерге айтып жатып, өзүм ушул амалдарды кылып жатамбы, кыла аламбы деп айтып жатам да. Ушул амалдарды акырын күнүгө жок дегенде бир 5 мүнөттөн болсо да кыла берсек, өзүбүзгө ушундай бир сезимдер келет да. Алла, мен бирөөгө айтып жатам, шуну кылып жатамынбы деген. Я Алла, мен сени сагындым, я Алла, сен үчүн кылып жатам деген ушундай сезимдер жүрөгүбүзгө келет. Акыры орозонун аяк күндөрү уже биз өзүбүздүн кылган каталарыбызды сезип, Алланын астыда кулчулугубуздун рахатын сезе баштайбыз да. Иншалла биздерди Аллах Таала ушул күнгө жеткиргенге дагы бир жолу сиздерди орозо айыңыздар менен куттуктайм. Жана Аллах Таалам сиздер менен бизерге мүмкүнчүлүк берсин ушул айда кийинки жылкы орозону да тутканга иншалла. Аллахым ыраазы болсун сиздерден. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.